так оперативно. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 11 октябрындагы номер 197 жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө буйругунун жана ИИМдин 2023 жылдын 16 июнундагы номер 400 Кыргыз Республикасынын ИИМдин коомдук кабылдамасынын ишмердүүлүгүн жогорулатуу жөнүндө буйругунун талаптарына ылайык жарандардын кайрылууларына ыкчам чара көрүү жана калк менен байланышты жакшыртуу максатында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында коомдук кабылдама ачылып, заманбап техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Коомдук кабылдамага кайрылган жарандардын арыз даттануулары электрондук түрдө кабыл алынып, тиешелүү кызматкерлерге жеткирилип, ыкчам чаралар көрүлүп, жетекчиликтин көзөмөлүнө алынууда. Азыркы менен мурункунун айырмасы ыкчам жарандардан келип түшкөн кайрылууларды ыкчам тез чара көрүп, жеринде чечилип жатат. Айырмасы ошо менен айырмаланып жатат да. Мурда мисалы үчүн жарандардын арыздарын каттап, анан аны жооптуу жетекчиге алып барып, анын дагы процедурасы бар болчу. Азыр бул жерден сразу каттайт, моментально каттап туруп эле ким чече турган болчу болсо, жетекчиге сразу жеткиребиз. Жетекчи ошо жарандарды өз убагында жоопторун алып кетип атышат да. 2023 жылдын 3 февралында Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков жалпы элдин коопсуздугуна жана өлкөнүн ички коомдук тартибин мындан ары чыңдоо максатында 7 приоритеттүү багыт боюнча натыйжалуу иш-чараларды алып баруу тапшырмасын койгон. Ички иштер министринин талаптарын аткаруу жана өздүк курамга шарт түзүү максатында Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгында жыл башынан бери бир катар оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Облустук ички иштер башкармалыгынын имаратынын жана 2 кабаттарына туш кагаздар жабыштырылып, астына сары таш төшөлдү. Имараттын арткы жана каптал жагы, кампа тарабы сырдалды. Кызматкерлер окуу машыгуусун өткөрүүчү аянтчага асфальт төшөлүп, жаңыдан сызыктары чийилди. Жалал Абад облустук иштер башкармалык жетекчилиги тарабынан демөөрчүлөрдүн жардамы колдоосу менен бүгүнкү күндө облустук иштер башкармалыгынын сырткы арткы имараттын тарабы ошондой эле ички тараптары баардык толук кандуу оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Өздүк курам үчүн жакшы шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө жумушуна ошондой эле кылмыштуулук менен күрөшүүдө коомдук коопсуздук камсыздоодо жакшы өбөлгө түзүп жатат да. Бүгүнкү күндө ички иштер башкармалыктын имаратынын кире бериши өзүңүздөр көрүп тургандай эле биринчи, экинчи кабаты, үчүнчү кабаттары толугу менен оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Санариптештирүү багытында Жалал Абад облусунун аймагына адамды жүзүнөн тааный турган камераларды коомдук жайларга орнотуу жумуштары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте ишке ашырылат. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын колдоосу менен мэриядан 5,5 миллион сом акча каражаты шаар аймагында эл жыш чогулган 22 жерге 48 дана видео байкоо камераларын орнотууга бөлүнүп, азыркы учурда тендерге берилген. Сунуштарды бергенибизде ал биздин шаардык мэриясы колдоп, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары бекитип 5,5 миллион сом акча каражат бөлүнгөн. Бул именно биздин Жалал Абад шаарынын тургундарынын коопсуздугун, коноктордун коопсуздугун, кылмыштын бетин ачуу боюнча 4 заманбап видео камералар коюу бүгүнкү күндө азыр тендер жүргүзүлүп атат. Анын негизги биз элге жеткизишибиздин себеби ал камералар жөн эле видео байкоо болбостон сервери болот. 2023 жылдын башынан тартып Жалал Абад облустук милициясына 12 дана автоунаа алынды. 24 апрелде облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө жеке демөөрчү тарабынан Kia K5 үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. 28 апрелде ИИМ тарабынан берилген. 2023 жылы өндүрүштөн чыгарылган Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү кызматтык автоунаалар Сузак, Базар Коргон, Нокен райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн нөөмөт бөлүмдөрүнө тапшырылган.
3 майда Жалал Абадта өткөн улуттук көк бөрү оюнунун ачылыш аземинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Абитовго 2023 жылы өндүрүштөн чыгарылган Toyota Corolla үлгүсүндөгү автоунаа тапшырган. 8 майда ИИМге берилген автоунаалардын ичинен 2023 жылы өндүрүштөн чыгарылган Lada Granta үлгүсүндөгү кызматтык автоунаалар Жалал Абад, Майлуу Суу жана Ташкөмүр шаардык ички иштер бөлүмдөрүнө берилген. Учурда Аксы, Ала Бука, Кара Көл, Токтогул милициясына 2023 жылы өндүрүштөн чыгарылган Chevrolet Nexia үлгүсүндөгү автоунаалар берилүү алдында турат. 12 автоунаа келген. 12 автоунаанын 8-өсү бүгүнкү күндө жер-жеринде иштеп атат. Анын 4-өө азыркы күндө мына бул жерде турат. 4-өөнүн документ иштери, учетко коюу, оформление кылмай ошо иштер бүтүп атат. Буюрса бүткөндөн кийин 4 машинанын жер-жерине беребиз. Андан сырткары бүт жабдыктар менен жабдылган, бүт бар даяр да бүгүнкү күндө. Жыл башынан тартып Жалал Абад облусунун аймагында ички иштер органдарынын ардагерлерине кам көрүү жагы дагы колго алынды. Ардагерлер ички иштер министрлиги тарабынан берилген жолдомолор менен Ысык көлдөгү пансионаттарда эс алышууда жана ИИМдин медалдары менен өз убагында сыйланып жатышат. Ал эми кызматкерлердин жана ардагерлердин балдары Арстанбаптагы келечек лагеринде эс алышууда. Быйылкы жылы 400 баланы эс алуу пландаштырылып, 10 июлда 2 агым менен балдар жөнөтүлгөн. Жетекчилик тарабынан жасалып аткан, өздүк курам тарабынан жасалып аткан бир топ чоң иштерди көрүп атасыңар. Эми мен деле пенсияга чыкканыма 5 жыл болуп калды почти. Удуга ушу анда бир санда келбей атабыз. Ушул жерде чоң иштер башталып, чоң бир өзгөрүүлөр болуп атат дегенди өткөндө бир келип көрүп кеткенбиз. Мына бүгүн өзүңөр көрүп тургандай аябай чоң иштер болуп. Бул жакта плацтардын, зданиялардын бар тең кичине көрккө келип, имараттардын иштерин карасаңар бүт бар теги өздүк курамга иштегендерине шарттар түзүлүп, мүмкүн болушунча баягы бардык аракеттер жасалып, жакшы иштер болду да.